Ар бир эле адам сергек жашоого умтулат турбайбы? Ошол сергек жашоого умтулса, адамдын ден соолугу дагы чың болот экен, ойлору дагы жакшы болот экен, жаш көрүнөт экен. Ошондой сергек жашоого умтулуп аткан биздин замандашыбыз Маматкадыр Тилебаевдин жашоо образы жөнүндө айтып берели деп жолугуп атабыз. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Рахмат. Кандайсың, жакшысың? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Иштериңиз жакшы? Ар бир таңды жарык маанайда тосуп алып, мезгил менен чуркап, спорттук көнүгүүлөрдү аткарып, сергек жашоого умтулуп, андан рахат алган каарманыбыз кыргыз жеринин кооздугуна, табиятынын тазалыгына суктанат. Жаратылыштын кооздугуну көрө билиш керек да. Жаратылыш менен общение кылыш керек, сүйлөшүш керек. Жаратылыш менен камыр-жумур жашаш керек да. Бул кандай кооз жаратылыш? Кыргыздын, тем более мен ушул Кудайга шүгүр да, кыргыздын жерине төрөлгөнүмө. Ар бир эле кыргыз баласы тоону жактырып сүйсө керек. Маматкадыр Тилебаев да убактысы боло калганда бийик тоолорго чыккандан рахат алат экен. Бул адаты бала кезинен калыптаныптыр. Тоолор жөнүндө да ырларым бар. Тоого чыккан өзүнчө мага бир рахат тартуулайт да тоолорчу. Эртең менен кетем, 3-4 саат чокка карап жөө басып кетем да. Ошонун өзү рахат. Жалгыз, өзүң менен өзүң. Мөңгүгөчө барам кээде. Тоого чыкканда чарчаш эмес, мен ошондон рахат алам да. Ушу күндө чыккым келет да. Эми шарт болбойт, дем алыш күндөрү чыгам тоого. Арчаларды аралап жүрсөң, дарыянын боюнда жүрсөң, кандай сонунда. Жалгыз өзүң менен өзүң болуп, ушундай бир айтып бере алгыс бир эме бар да, тоолордун бир касиети бар да. Мен ойлойм, бул кыргыздарга гана ушундай тоо менен кошо жараткан, тоого байлап туруп жаратып койгон кыргыздарды дейм да. Чыгармачылык жашка карабайт тура. Университеттин тарых факультетин аяктаса да, кичинесинен жактырып, жанына тынчтык бербеген поэзия акыры аны жеңип, кеч болсо да ыр жазып жатканына, ал окурмандар тарабынан жакшы кабыл алынганына кубанып, азыр изденүү жолунда баратат. Жүрөктөгү нерсени ырга айлантып коем, ошол жакшы да чыгат. Жүрөгүңө ыр жазып коет да. Жашоо жөнүндө, саясат жөнүндө көбүнчө жазып калып аттым. Эне жөнүндө, айлана тегерек жашоо, кооздук жөнүндө, Кыргызстан мекенин жөнүндө, жүрөгүнүн өзүнүн айта турган сөздөрү бар да, ошолор өзү чыгып калат. Жакшы тилек жарым ырыс деп кыргыз эли тегин жеринен айтпаса керек да. Эң башкысы жаштыгын сактап, иши менен чыгармачылыкты аздектеген Маматкадыр Тилебаевдин асыл тилектери арбын. Кызың болсо, балаң болсо шүгүр кыл, бейпил турмуш заман болсо шүгүр кыл. Ден соолугуң кымбат турат баарынан, 6 саның аман болсо шүгүр кыл. Керемет. Сизге ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз. Ар дайым ушундай сергек жашоого умтулуңуз, узак өмүр сүрүңүз. Атакан Кожогулов, Кадыр Султаналиев, Нурзат Бектурсун кызы, Улуттук канал, Замана студиясы.